жаңырған жаңы жылдың босоқсында тұрып, өткенге сарасеп салып, анализ беру, бұл ақыл естің іші деген ойдамын. Ал эми біз болса, өткендегі жылға естіген мезгілімізде, дағылы болса, жақында болған 4-ші елдік құрылтайдың тәсірінде тұрауыз. Мына жол құрылтайда Қырғыз Республикасының 7 дуанынан келген делегаттар өздерінің жетішкендіктеріне көйгөйлөр жөнүндө сөз кылышты. Бирок жалпы элдин жүрөгүндө мен ойлоймун, дагы эле болсо эң башкы окуя курултайда бул Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевичтин делегаттарга кайрылуу сөзү жүрөгүмдө калды деп ойлоймун. Себеби бул сөз бир эле делегаттарга кайрылуу эмес, жалпы Кыргыз Республикасынын жарандарына болгон программалык, директивалык кайрылуу деп ойлоймун. Мына ушунда чындыкты елдердің көзі менен көріп тұрған өнүгүүдөгү жетишкендиктерди даана маалымат катарында айтуу менен жалпы елдин Кыргыз мамлекетине, Кыргыз мамлекеттүүлүгүнө болгон ишеними калыптанды деген ойдомун. Бул сөздө бир эле Кыргыз Республикасынын 2030 жылга чейинки программасы эмес, өнүгүүнүн жалпы келечектеги перспективалык бир программасы, планы елге даана ачык болду деген ойдамын. Ушу тарыхта аз гана жоокерлер өзүнүн полководесине ишенгендигинин натыйжасында душманды жеңип чыккандыгы жөнүндө көптөгөн маалыматтарды айтса болот. Мына ошонун сыңарында эле жалпы кыргыз элинин жашоочулары дагы өзүнүн президентине болгон ишеними, өзүнүн мамлекетине, өзүнүн мамлекеттүүлүгүнө болгон ишеними мына ушундай чыныгы маалыматтар аркылуу, чындыкка негизделген маалыматтар аркылуу жана кайрылууда айтылган келечектеги эң жакшы жетишкендиктердин боло тургандыгына ишенген ишенимин натыйжасында пайда болот деген ойдомун. Биздин бир гана байлыгыбыз бар. Эң зор байлыгыбыз, эң негизги байлыгыбыз бул Кыргыз мамлекеттүүлүгү. Менимче ушул 25-ші жылдагы жетишкендиктер курултайга айтылган Кыргыз Республикасынын президентинин кайрылуу сөзүндө мына ушул маңыз толугу менен өзүнүн жогорку деңгээлинде жетти деген ойдомун. Ал эми биз болсо Лейлек районунун алыскы Мурас айылынын жашоочулары 1-чи, 2-чи, 3-чү курултайда дагы өзүбүздүн айылдын башкы проблемасы болгон көйгөй бул электр энергиясы менен камсыз болуу жөнүндө айтылган эле. Ал эми 4-чү курултайда дагы мына ушул эле маселе кат менен жазылып, өзүбүздүн делегатыбыз аркылуу сиздердин колуңуздарга барып жетти деп жалпы бийликке кайрылып айтамын. Мен ойлоймун, мына ушул Таалайбек Ибраев баш болгон тажрыйбалуу адистер, министрлик, тиешелүү адамдар мына ушул биздин көйгөйүбүздү жаңы жылда келип үстүндө чындыкты көрүп, келип иш үстүндө далилдеп көрүү менен ушуну ишке ашырат деген жакшы тилек ойлор менен 26-чы жаңы жылга кирип баратабыз.